Барыңыздарга менден бүгүн сиздерге бир лайфхак жөнөтүп коеюн. Мынакей, бул тефальдагы суу, фильтрленген суу. Анан ичинде лимон менен мынакей караңыздар, гвоздика турат. Азыр вирустун күч алган убагы, аба булганып, кар жаабай, жамгыр жаабай, вообще эле аба кургак болуп, вирус күчөп, азыр көпчүлүк жаш балдар, чоң адамдарда грипптин күч алган убагы болуп атат. Кантип грипп болбойбуз? Кантип ошол вирустардан сактанабыз? Биз иммундук системага көңүл коюшубуз керек да, иммунитетти бекемдешибиз керек. Биздин иммунитетибиз жакшы болгондо биз анча ооруларга туруштук бере алат да биздин организм. Мисалы витамин С бул лимон витамин Сга бай да. Бул кан айлануу системаны жакшыртат. Биздин бунун курамында витамин С көп өлчөмдүү, анан бул антиоксидантка бай азык болуп эсептелет и антипаразиттик кызматты аткарат биздин организмибизде. Гвоздика дагы именно ошондой. Бул дагы биздин организм үчүн өтө чоң пайдалуу азык болуп эсептелет да. Бул да биздин иммундук системага жардам берет. Эгерде биздин иммунитетибиз жогору болсо, биз анча-мынча ооруну тоготпойбуз да. Биз ооруп, анан ошол оору менен кыйналып, оору менен жанагы кылып күрөшкөндөн көрө, биз ошол оорудун алдын алыш үчүн биз туура тамактанышыбыз керек, туура мындай азыктарды пайдаланышыбыз керек да. Эртең мененки ач караңкы сууга бир бокал сууну ушундай кылып ичип койсоңор, бул организм үчүн өтө чоң пайда. Өттүн агымын жакшыртат. Ичегидеги пайдасыз бактериялардын жок болушуна, пайдалуу бактериялардын көбөйүшүнө себепчи болот. Кан айланууну жакшыртат. Кан айлануу бизге эң биринчи ролду керек. Ошону менен бирге эле биздин өттүн агымын дагы жакшыртып берет. Эртең мененки сиз ичип жаткан жылуу суу